Аныңар эч нерсе эмес. 30.000 астероид жер менен кагылышат. Негизинен күн системасынын ичинде 1,5 миллионго жакын астероид бар. Ал астероиддин баары көзөмөлдө, баары иликтенген, изилденген, баарынын багыты каяка учуп атат, каяктан келе жатат, 5 жылдан кийин кайсы жака барат, 10 жылдан кийин кайсы жерге жетет. Ошонун бүт баары изилдеп, болжолдонуп каралган. Эми окумуштуулар, илимпоздор бар да буну изилдегенче. Ошонун 30.000 данасы жер менен кагылышат. Эми алынкы 150 жылда жер менен алардын огу кесилишет да. Азыртан муну атуу план алынат. Азыркы заманбап доордогу ракеталардын дарамети диаметри 20 метр болгон астероиддорду талкап салат да. Бул аябай жакшы көрүнүш, аябай жакшы жыйынтык. Бул жетишкендик, ийгилик да. Эгер астероид 40 метр, 50 метр, 100 метр болсо, ортосунан бөлсө болот. Же эч болбоду дегенде астероиддин багытын буруп кое алабыз да. Элестетсеңер, суу сыяктуу эле элестетсеңер болот, космосчу мынтип агып учуп келе жаткан астероиддин бул жак капталын атып койсо, ал айланып башка жака учуп кетет да. Мына ушундай жол менен баардык астероиддерди атып жок кылып же атып багытын буруп жерге түшпөй тургандай кылып жатышат. Эми албетте бул жакшы. Эми келечек үчүн, башка үчүн жакшы. Элестеткиле, балким астероид ал сенин же менин же тигинин мунун үйүнө түшүшү мүмкүн. Эми илим ушундай. Илим негизинен эң биринчи кезекте ден соолук, өмүрдү сактоо, андан кийин адамдарга пайда алып келүү.